Район борбору түптө жаңы курулган мектептин ачылыш аземи болуп өттү. Район борбору түбү айылында президенттин улуян катышуусунда Абдыкасым Карымшаков атындагы номер 6 мектептин жаңы имараты колдонууга берилди. Ачылыш аземине жергиликтүү тургундар, ардактуу коноктор, мугалимдер жамааты, ата-энелер, окуучулар, ошондой эле президент Ысык Көл облусуна кыйгарым укуктуу өкүлү Уланбек Талиев жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышышты. Бүгүн биздин Төп районубузда абдан жакшы күндөрдүн бири. Мына бүгүн 2015-жылдан бери башталып, курулуп бүтпөй жаткан 2 мектебибиз ачылууда. Бул биздин Түптөгү Абдыкасым Карымшаков атындагы мектеп жана ошондой эле Зууракан Батырбаев атындагы мектеп ичке суудан ачылып, азыр бизди күтүп атат. Бир топ жылдан бери бизде көп курулуштар жүргүзүлүп келген, бирок ачык айтышыбыз керек, жылына 2 миллион, болбосо 5 миллиондон которулуп, мектептерибиз, социалдык объекттерибиз бүтпөй келген. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин жүргүзгөн саясатынын негизинде акыркы убакта бюджетибиз 4-5 эселеп өсүп, билесиздер, канчалаган социалдык объекттер, жолдор курулуп жатат. Ошонун негизинде мына биздин дагы ушул 2015-жылдан бери курулуп бүтпөй жаткан мектептерибиз бүтүп, мына бүгүн ачып отурабыз. Бул биз үчүн чоң кубаныч. Эми айта кетсек, андан тышкары бизде районубузда 30дан ашуун ар түрдүү курулуштар жүрүп жатат. Аларды мына 3 биз бала бакчаны 1-июнда ачабыз деп турабыз, Кудай буйруса. Андан кийин 1-сентябрда дагы бир мектебибизди ачабыз деп турабыз. Эгерде ушундай убагында жакшы курулуш иштери жүрүп, убагында акча каражаттары берилсе, билебиз, биз көп жумуштар аткарабыз деп. Түп суусуна, Түп айылындагы таза сууну, канализацияны эгер айта берсек, биздин районубузда бир топ курулуштар жүрүп жатат. Ошолордун баардыгы биз ушул казынабыз толук болгон үчүн, казынабыз 3-4 эселеп ашып бүтөрүлүп аткан үчүн ушулар болуп жатат. Ошондуктан дагы бир жолу биз баардык урматтуу президентибизге, министрлер комитетинин төрагасы Акылбек Сөмегичке, Төп районунун мамлекеттик администрациясы атынан, Түп элинин атынан терең ыраазычылык билдиребиз. Мына өзү президентибиз азыр жакшынакай кылып ачып кетти. Ошондуктан дагы бир жолу сиздерди куттуктайм. Ушул мектебибизден биздин ушу келечекте районубуз, облусубуз, мамлекетибиз үчүн иштей турган биздин улан кыздарыбыз чыксын. Дагы бир жолу сиздерге ушул бүгүнкү жакшы иш чара менен куттуктайм. Чоң рахмат. Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу түптүк туугандар, урматтуу коноктор, окуучулар, бөбөктөр. Бүгүн деги эле өтө кубанычтуу күн, жакшы күн. Мына май майрамдарын мудалай эле мына ушул Түп районунда жеке эле Түптө эмес, республика боюнча 9 мектеп, 2 бала бакча ачылып атат. Ошонун ичиндеги биздин Ысык Көлдөгү 6 объект, бул 4 мектеп, 2 бала бакча. Муну токтоло кетсе, мына Ысык Көл районунда 1 мектеп, 225 орундуу, Түп районундагы 2 мектеп, Ак Суу районунда Шапакта 1 мектеп, мынакей Каракол шаарында 120 орундуу 2 бала бакча ачылууда. Жылдын аягына чейин дагы бир пландарыбыз бар. 14 мектеп, 15 бала бакча курулуп атат. Мына ушулардын дагы Кудай буйрса жылдын аягына чейин үлгүрсөк ачып калабыз. Мен сөзүмдүн аягында айтам, ушул мектептен жогоруда урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич айтып кетти. Бул келечек, бул кадр тарбиялашыбыз керек экен, кадр өстүрүшүбүз керек экен. Ошондуктан ушул мектептин уясына татыктуу, илимдүү, билимдүү, чыгаан, жүрөгү таза биздин окуучуларыбыз тарбияланып чыксын. Ушул окуучуларыбыз келечекте биз мамлекетибиздин, элибиздин, жок дегенде айылыбыздын керегине жараган бир жакшы жарандар болсун. Ошолорду тарбиялай турган мына бул жерде агайларыбызга, эжейлерибизге таазим этебиз. Айтат да баягы таалим менен тарбия чогуу жүрөт дейт. Таалим бул үйдөн, ата-энеден болот экен, тарбия мектептен. Ошон үчүн таалимди төрөлгөндөн баштап мектепке чейин жакшыраак берсек, тарбияны, андан кийин таалимин өзү жакшы алат экен бала. Татыктуу тарбия алат экен, жакшы кесип тандайт экен, жакшы окуу жайын тандайт экен. Ошондуктан мынакей жакын арада
быйылкы окуу жыйынын жыйынтыгы болуп, ошондо жогорку бал алган окуучуларыбыз көп болсун. Ошол окуучуларыбыз өзү каалаган, өзүнүн оюндагы, кыялындагы жакшы окуу жайларга өтсүн, жакшы кесип ээлери болсун. Андан сырткары мына президентибиз айтты, акылман мектеби бар. Ошол жерге бара турган балдарыбыз да чыксын, ошол конкурста катышсын, ошого эжелерибиз жардам берсин, агайлар жардам берсин. Ошол жерден татыктуу тарбия алып дагы өзүнүн ары карай келечекке болгон машыгын улантсын. Анда урматтуу түптүк туугандар, урматтуу аталар, мына апалар отурат дагы элекчектен. Сиздерге дөөлөттүү бир жакшы карулук берсин. Жаштарыбызга кең келечек, алты саны заман болуп, төрт көз түгөл болсун, мамлекетибиз өсүп, өнүүнүн үстүндө жүрө берсин, элибиз ынтымак болсун, ыйман болсун. Ушул бүгүнкүдөй болгон жакшы самал күндөрүбүз көп болсун. Ушундай мектептер ачылсын, ишканалар ачылсын. Жумушу жок жүргөн жарандарыбыз жумуш менен камыс болуп, жакшы маян алып, үй бүлөсүн татыктуу баккандай болсун. Баарыңыздарга чоң рахмат. Бар болсун кыргыз эли, анын ичинде түптүк туугандарыбыз. Видеть, что столько школ, такое развитие. Хочется поблагодарить нашего президента, уважаемого Садыр Нурбаджоевича, правительства Кыргызской республики, глава области Кемят, что все дружно работают, все развивается, есть доверие, дай Бог. Поэтому для нас действительно тоже это родные места, и дай Бог, конечно, мне как именно кюпчанину тоже хочется, чтобы развивался Тюбский район. Барыңыздарды бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктаймын. Биздин президент эч күн майрам берди деп, бүгүн 6-күндө кадар этти да бизгечи. Ошол 9 мектепти 9 жерде ачып берип аткандыгы ошол 9 райондо дагы кошумча майрам болуп атат. Akbay kırgız elinde, oksa dağı belinde, kalburu köce sanat, celle gülük mingenat, kızıl kırma kolunda, karmaşkanın yolunda, kiygenderi kandagay, kıymılları şamdagay, şaldırgan giyse baylangan, jojarağın şaylangan, kasışkan kalın jo... Чудес. И орехи, и прохлада есть в горах Джалалабада. В Токмаке башня Бурана, знаем, древняя она. Балбалы рядом с ней стоят, они историю хранят. Озеро машет крылом, наш Кыргызстан, наша жизнь и наш дом. Тебе счастья желаю на 1000 лет, чтобы ясным и чистым был каждый рассвет, чтобы мирным над нами всегда было небо, чтобы башня...
Атам бұл жағында Бүгін мына біздің жаңы мектебіміздің ачылышы болды. Көптөн күткөн мектебибизде ачылып, окуучуларыбыз, мугалимдерибиз, айыл тургундары өтө кубанычтабыз. Бул мектеп өзүнүн сыйымдуулугу боюнча 450 окуучуга ылайыкталган. Экисменде окуйбуз. 54 жогорку жана кесиптик окуу жайларын бүткөн мугалимдерибиз бар. Мектебибиз азыркы заманбап техникалар менен жабдылган десек болот. Мына интерактивдик доскаларыбыз бар. Ошондой эле жаңы 1-4 класстар үчүн ашкана өзүнүн жаңы жабдыктары менен орнотулган. Ысык тамак берүү боюнча спорт зал бар атайын, китепканабыз бар, компьютердик класстарыбыз бар. Мына ушулардын баардыгы окуу тарбия процессинде эң бир жакшы ийгиликтерди алып келет деген ойдобуз. Келечекте ушул мектебибизде илимдүү, билимдүү уул кыздарыбыз чыгат деген ишенимдебиз. Ошо менен эртең менен ошого эме чок, өзүнүн бир шашпайт.